Сарыгулов Дастан Исламович, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекеттик катчысы, мамлекеттик кызматтын биринчи даражадагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс-депутаты, Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген курулушчусу, профессор, 12 китептин жана 17 эл аралык илимий эмгектердин автору. Өзү негизи Дастан Исламович айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө биз азыр биздин өнүгүү жолубуз батыш модели менен кетип атабыз, Ал эми ушул Осман империясынын дагы сиз айтып аткан баалуулуктарды биздин мамлекетке алып келсек болобу? Мынтип айтат элем, биз 25 жыл эл жакшы эле чыдады жанагындай аракетке. Эки инкылап болду. Эки инкылаптан кийин деле элдин үмүтү толугу менен акталган жок, туурабы? Кеч боло электе, Батыштын абалын бүгүн көрүп атабыз. Эркекке үйлөнүп, аны айтпай эле коеюн. Бүт кризис болуп атат. 40%га чейин эл жумушу жок жүрөт Батышта. Бүгүн кеч боло электе. Биз тискинди тартышыбыз керек дагы. Ата-бабаларыбыздын улуу тажрыйбасына кайрылышыбыз керек. Мага көп кишилер айтат. Эми ал доор бөлөк болгон, заман бөлөк болгон, азыр заман бөлөк, анын баары азыркыга жарабайт деп. Ушинтип көп айтат да. Сиз жөн эле ушул убара болуп эле ушуларды айта бересиз деп атат. Бир жооп берейин мен. Таш доорунда болобу, коло доорунда болобу, феодал доорунда болобу, Осман империянын доорунда болобу, же азыркы 21-кылымдын доору болобу? Адам дайыма адам болуп калыш керек. Туура. Ыйман, адеп, абир, уят ал доорду билбейт. Ал кайсы доордо болсун улуу баалуулук болуп жүрөт. Бир дагы адамдын айбанча жашаган адамдын бактылуу болгонун эч ким көрө алган эмес. Адамдын бактысы арулук, ыймандуулук, адамгерчилик, адам болуу жолу менен гана адам бактылуу болот. Анан демократия дейбиз. Демократия, батыш демократиясы бар. Ал эми биздин ата-бабаларыбыздын өнүгүү жолунда, Манас эпосунда Манас атабыздын өзүнүн чоролору менен, жалпы эл менен болгон мамилесин, даже душманына болгон мамилесин карасак, бул демократия экени көрүнүп турат да. Ушул демократия маселесине дагы токтолсоңуз. Эми өтө чоң сөз. Себеби биз демократия деп батыштын буржуазиялык шайлоо, өкүлчүлүк демократиясына 25 жылдан бери жүрүп отуруп, мамлекетибизде да бүгүнкү абалга келдик, элибизде да тентитип жибердик. Астыбызда дагы азыр бир топ бүдөмүк абал турат да. Ошон үчүн демократия биз үчүн кыйратуучу жолго айланып калды. Өкүнүчтүүсү бирок бул негизинен ошондой болуп калды. Батыш элдер бир нече миң жыл бою эркиндикти көрбөй жашаган карапайым эл. Кулчулдук доорду билебиз, окудук. Феодал доорун билебиз, окудук. Капитализм доорун билебиз. Дайымата эзүүдө, укугу жок, малга теңелген абалда жашады да. Ошон үчүн 18-кылымдан баштап булар бийликти бийликке шайлоо аркылуу адамдарды алып келгенден кийин бул демократия деп, өкүлчүлүк буржуазиялык демократия деп булардын табылгасы ошо болду да. Ошол элдин бийлиги деп таанылды. Чын-чында келгенде азыр дагы мына Американы алалык, Европанын өнүккөн өлкөлөрүн алалык, аарда байлардын, капчыктуулардын демократиясы. Ошолор чечет. Биз деле ошондого келе атпайбызбы? Биз ошого келдик. Биздин парламентте азыр жалаң капчыктуулар отурат. Мына ошолордун кызыкчылыгын коргоо, мыйзамдар ошого ылайык. Мисалы үчүн бизде көп мыйзамдар иштебейт. Себеби ал жерде ошол капчыктуулардын кызыкчылыгы болуп калган да. Анан ушул жагынан алганда дагы
биз ушул системадан кантип кете алабыз? Ушунун бир эмеси барбы, жолу барбы? Жолу оңой эле. Калың элибиз ата бабанын тажрыйбасына кайрылса, эл бийлигин мыйзамдуу жол менен орнотсо, ал оңой эле. Баш мыйзамды өзгөртүш керек. Баш мыйзамды өзгөртүп, бийлик элге көз каранды болуш керек. Эл шайлаган элдик курултай. Эми албетте 3 миллион эл дайыма эле ай сайын бир жерге чогула албайт да. Бирок ошол элдин мүдөөсүн, талабын аткара турган, муктаждыгын чече турган бийлик жүргүзгөн адамдар элге көз каранды болуш керек. Бир жыл бийлик жүргүздүбү, бир жылдан кийин элге жооп бериш керек. Мынау колуман келди, мынау келбей калды. Мынау жерде жылыш бар, мынау жерде жылыш жок деп элдин көзөмөлүнө чыгып кеткен бийлик, элге көз каранды болбогон бийлик, элге эгерим жооп бербеген бийлик, ал талкалоочу күчкө гана айланат. 24 жыл ошого күбө болот. Дастан Исламович, мынакей жакында эле бир тарых илиминин доктору баягы абройлуу эле окумуштуу интервью берип атат. Анан ал интервьюсунда айтып атат да, мына курултай дегенди ойлоп табышты, кыргыздын тарыхында эч убакта курултай деген болгон эмес деген нерсени айтканында мен да таң калдым да. Кайсыл источниктен алды болду экен деп. Ушул курултай маселеси боюнча дагы сиз мына акыркы жылдары көп эле аралашып, ушу курултайларды уюштурганга аракет кылып жүрдүңүз да. Ушул курултай деген эмне? Ушуну бир элге түшүндүрүп берсеңиз. Мындай маселе. Мына курултай тарыхта жок деп ал тарых илиминин доктору, комсомолдун тарыхы, профсоюздун тарыхын окуган адам болуш керек. Өзүбүздүн тарыхыбызды терең билбеген адам болуш керек. Ошон үчүн курултай тарыхта болгон эмес деп атат. 1269-жылы Чыңгызхандын неберелери ынтымак бир аз ыдырай баштаган. Ошондо коем ынтымакка келелик деп таласта курултай өткөрдү. Эмне үчүн таласта курултай өткөрдү? Эмне үчүн таласта курултай өткөрдү? Манас бабалар. Эми ошо Чыңгызхандын неберелери таласта курултай өткөрдү 1269-жылы. Ошондо ынтымакка келип, менен убакыт жок, бу жерде ошо курултай жөнүндө кеңине чагылдырган. Кимдер катышты, кандай болду, кандай жыйынтыкка келди. Эмне үчүн таласта? Ошончо жерди ээлеп турган Чыңгызхандын империясы небере чөбөл татыктуу жер таппай коет беле курултайга. Тиягында Кавказ, Иран тиякта турат. Биягында тиги Донго чейин дарыясы, тиякта Кытайды басып турган. Ушул эмне үчүн таласты өткөрдү? Манас бабабыздын арбагына сыйынып, таазим кылып, ушул жерден ынтымакка келелик. Ушул касиеттүү, улуу жерден ынтымакка келбесе, кай жерден биз ынтымакка келебиз деп таласты тандаган. Мына бир эле курултай айтып койду. Андан тышкары, мына жерде китептерде ушунча көп чагылдырылган курултайлар чечип, эмне үчүн Өзбек хан бара-бара өзүнүн бийлигин жүргүзө албай калган. Уруу өкүлдөрүнө курултайга таянбай калган. Эмне үчүн Осман империясы кийин аксаган? Мисалы Сулайман адагы курултайлардан алыстап калган. Өзү эле жеке башкарып калган. Батыш элдердин, батыш мамлекеттердин үлгүсү менен жеке өзү чечип калган. Ошон үчүн бийлик күчүн жогото баштаган. Курултай эмнеге керек? Бийлик жүргүзгөндө адамдар, ал жалданган адамдар болуш керек да. Дайымата эл шайлоо аркылуу аларды бийлик жүргүз деп айтса, жыл сайын элге алар жооп берип туруш керек. Элдин көзөмөлүнөн чыкпаш керек. Ошондо эл үчүн иштейт. Кайсы доор болбосун, бийлик дайымата элден төмөн туруш керек. Элге көз каранды болуш керек. Элдик курултай биздин ата бабаларыбыз ошону тапкан, ошо жолду тапкан. Эл бийлиги орномойнча эгерим кыргыз алдыга кете албайт. Бир эле кошумча кошуш керек, бир эле берене. Шайланган бийлик жылына туруктуу шартта элге жооп берип, элдин баасын алат. Эгерде эл канаттанса, ал өзүнүн бийлигин уланта берет. Эгерде эл канаттанбаса, анда ал кызматынан кетет деген эле толуктоону кошуп коюш керек. Баш мыйзамга бөлөп эчтеке ойлоп табуунун кажети жок. Мына бийлик элге көз каранды болбой, элге баш ийбеген үчүн каалаганын жасап атат дагы, натыйжада мына жыйынтыгын көрүп атабыз.
мисалы мына Осман империяда диван деп өкмөттү айткан алар. Өкмөттүн жыйыны ким ар бир жаран каалайбы? Диван аны угууга милдеттүү деп койгон да. Мен былтыр премьер-министрге 7 ай кире албай койдум. Жеке маселем менен эмес, алтынга байланыштуу маселе менен кирейин деп 7 ай бою мен кире албай койдум. Ушу дагы муну кандай деп түшүнөбүз биз? Бийлик эл менен эсептешпей койгон. Ошон үчүн элди тоотпойт, элди көзүнө илбейт. Мына ошонун натыйжасы өзүм билемдик. Тар чөйрөнүн бийлиги жүрүп атат. Чыңгызхандын кандыгында 70% эл, 70% жоокерлер түрк наслидинде болгон. Түрктөр болгон. Тагыраак айтканда 7 адам мамлекетте түрк, 1 адам моңгол болгон. Муну илим тактаган. Ошон үчүн багы моңгол империя деп аталганы менен заты боюнча, маңызы боюнча бул түрктөрдүн империясы болгон. Бир деп коелук. Жанагы Абулгази Багадур 1664-жылы дүйнөдөн өткөн. Тагын алдырып коюп, анан эрмек кылып, урпактарга мен Санжыраны калтырып кетейин деп мындай китепти жазган. Мына бул котормосу. Берде минтип айтып атпайбы? Түмөн хандан 9 эркек баласы болуптур да. Биздин эмчи, домчу улук кылганда түпкү атабыз Түмөн хан деп. Манас бабабызда дагы айтылат түп атасы Түмөн хан, түпкү атабыз Түмөн хан деп айтып атат. Мына ошол Түмөн хандын 9 эркек баласы болгон. 9 эркек баласынын Кабул Кажул деген эгизи болгон. Ошо Кажулдан иримчи барластар, Тамерландар, Кажулдар тараган. Кажулдан тараган. Кабулдан Бартан Баатыр, андан Есугей Баатыр, Есугейден Чыңгыз хан болуп атат. Түмөн ханга барып кошулуп атпайбы? Кыргыз айтып атат, түпкү атабыз Түмөн хан деп. Демек түшүнүктүү болуп атат да. Ким бул улут? Ал убакта улутуна анча деле көп маани берилген эмес. Кийин биз муну улут деп ушундай көп маани берип калдык. Ал убакта адам кандай өзү ыймандуу, адептүү, эл башкарган, өмүрүн элге арнаган, ошону менен бааланчу да. Ошон үчүн мына кыргыздын түпкү санжырасын эгерде айтсак, түпкү санжырасы боюнча алтын топчу деген сокровенное сказание монголдордун санжырасы бар. Ошону экөөнү салыштырып көрдүм мен кыргыздын санжырасын менен. 3 эле ысымдан айырмаланат. Малик кыргыз, андан Буданчар экөөндө тең. Кыргыз санжырасында Буданчардан кийин Токо, Дөө таман, анан кийин Кайду хан, анан Байшумкар, анан Түмөн хан. Сокровенное сказанияда Малик кыргыз, Буданчар, андан кийин Хабичи күлүк, Хачи күлүк, анан кийин Кайду хан дал келип атат эки санжырада. Анан кайта монголдордо Тумбинай Сечен деген ысым пайда болуп атат. Тумбинай Сеченден кийин Түмөн ханга туш келип атат азыр. Түмөн хандан Кабул хан, Бартан Баатыр, Есугей, Чыңгыз баары кетип атат. Тамерлан дагы билген ким экенин. Тамерлан кыргыз болгонун жанагы Ватикандын элчиси Клаудио Виха уже ушу китепте келтирилген, айтып атпайбы? Мындай сый тамак болгондо, даң азалуу кечелер болгондо эң баалуу тамак жылкынын учасы деп атат. Жылкынын учасы. Анан кийин Тамерландын кан сарайында бозо, жайында кымыз. Биз билебиз да бозону бүгүн ким ичет? Ким жасайт бүгүн? Мына Азияда элдерден издеп көргүлө. Казак туугандардан улуу жүздө жасайт, алар кыргыздар. Ошон үчүн алар бозо. Ошондо деле келип кыргызга бозо ичет да. Демек, мына калпагын, анан Тамерландын кан сарайында аял заттарын баары паранжа кийген эмес, бетин чүмкөп чапкан эмес, аны да жазып атышат. Шакарим Кудайберди уулу жазган санжыра.
Кудайберди Кунанбай ага ини, Кунанбайдан Абай, ооба, Кудайбердиден Шакарим. Өтө билимдүү, өз доорунда абдан мындай бартуу адам болгон, санжыраны терең билген. Бул Алматада чыккан. Бул үзүндү, ошо китептин үзүндү. Минтип жазып атпайбы? 72-нчи бетинде. И хотя мы позже стали называться казахами, на самом деле мы все родом из кыргызов. Эми Шакарим айтканды ким талаша алат азыр? Мен талаша албайм. А кишинин көзү өтүп кетти. Союз убагында НКВД тарабынан өлтүрүлдү. 1931-жылдары кетти а киши. Ал убакта маалыматты билген адамдар абдан көп болгон да. Анан берде ушул эле китептин башында эмне деп айтып атат? Мына минтип жазып атпайбы? Кыргызы дейт, хранители древней мудрости Кыпчаков. Себеби мен Турцияда жүргөндө 14-кылымга таандык күмбөз бар экен. Бул түрк кыргыздардын бир уруусунун күмбөзү деп айтышты, бирок жазылуу маалымат жок экен, жазма. Анан атайын алып барышты мени. Мына карасам эскиче, ал убакта архитектурада бөлөк да. Анан фундаменттен өйдө биринчи граниттен, таштан бир катар коюлган экен, таштар. Дөөлөс уруунун эн тамгасы чегилген да. Көчмөндөр илгертен бери биздин доордон мурда таштык тагар маданиятында ошондо тиги көрстөнүн жанына бал таш койгондагы ташка уруунун эн тамгасын чеккен. Баланча уруунун сүйөгү жатат деп. Ал ошол эле убакытта ушул жер ушул урууга таандык дегенди туюндурган. Ошондо тиги Турцияда 14-кылымда дөөлөс уруусунун эн тамгасы чегилген. Көрүнүп турат, аты жок, ысмы жок, бирок бул кимге таандык? Дөөлөскө таандык экен. Кийин мен ошол бир министр менен сүйлөшүп, баягы жумуш убагында жүргөндө, сиз улутуңуз ким десем, мен дөөлөсмүн дейт. Азыр айтып атат, мен дөөлөс элиненмин дейт. Көрбөйсүздөр, дөөлөс кыргыздын бир кыркырынын бири дөөлөс. ооба. Бүгүнкү күндө Алтайда дагы дөөлөстөр бар. Жанагы дөөлөстөрдүн көлү деп Телецкое озеро орусча айтып атышат да. Анан бул жагы. Анан Дастан Исламович, жана сиз айтпадыңызбы, Чыңгыз хандын неберелери баягы курултай өткөзгөндө, таласта өткөзгөн депчи. Анан жанагы Арнольд Тойнби деген тарыхчы бар. Бар. Ооба. Анан ал кишинин Тоумен деп ошол түмөн Тоумен деп айтылганда, анан бул таласта жашаган. Анан жанагы таласты ыйык жер деп келип, ошол жерде курултай өткөзүп аткандагы негизги өзөгү ошондо жатса керек. Буга кандай? Мындай да, талас тарыхта, адамзаттын тарыхында 2 жолу жазылган. 751-жылы Кытай менен бияктагы согушта ошондой эметкен. Биздин доордон 36 жыл мурун дагы эле ошондой кармаш болгон. Кытай менен биздин бабаларыбыздын ортосунда ада таласта болгон. Таласта усундардын кан сарайы болгон. Кийин көлгө көчкөн. Чигу деген шаар казылып атпайбы? Мына китепте минтип жазат. По инициативе Менгу Тимура был созван в 1269 году Курултай, который состоялся в Таласе. На Курултае был установлен мир между улусами Джучу, Угедей и Чагатая. И уточнены границы каждого из них. 2/3 Маверанахра были оставлены за Бураком, а 1/3 была разделена между внуком Угедея Хайду и Менгу Тимуром. На этом Курултае по предложению Менгу Тимура был заключен союз между домами Джучи, Угедей, Чагадая, с которыми Золотая Орда находилась в состоянии войны, кроме Хулягуда. Мына бул тарыхта турат бул. Бул жазылып калган маалымат. Муну эч ким ойлоп тапкан жок да. Ошон үчүн талас илгертен бери Манас бабабыздын ушу ким экени болгон үчүн деп мен өзүм ойлойм. Түрк элдеринин ичинде дайымата өтө касиеттүү, өтө даңазалуу, өтө улуу жер деп таанылган. Ошон үчүн Чыңгыз хан өзү көз өткөндөн кийин 30 жылга жетпей
анан бир аз ынтымагы кете баштайт. Бийлик талашуу, так талашуудан кетет да. Ошентип анан кийин кой минтип отурсак таптакыр тарап кетебиз. Андан көрө тактап алалык, ынтымакка келелик деп мына 1269 жылы ошо Чыңгыз хан өткөн көз өткөндөн бир 30 жылдын тегерегинде талаш жеринде курулту өткөн. Биз эмне үчүн муну менен сыймыктанбайбыз? Биз таласта Кыргызстандын ичинде талаш жери. Ушундай тарыхта салмактуу из калтырган экен. Жөн эле эмес да деп. Себеби Союз убагында мунун баары айтылчу эмес да. Союз убагында мунун баары жаап жашырылып келген. Эгерде тарыхчылар ооз ачып ушуну козгосо, партиядан чыгарылган, кызматтан же сабак берүүдөн четтетилген. Берштам ушундай болду да. 46 жашында өтүп кетти да. Ашкадан эле өтүп кетти Берштам. Себеби сабак берүүдөн четтетип койду. Экспедицияга катыштырбай койду. Ал убакта доор ошондой болгон, баары көзөмөлдөгөн. Ал эмне күнөөсү болгон эле кыргыз улутунун түпкү калыптанышы биздин доордон 3000 жыл мурда дөмө маданиятына таандык деген корутундусун чыгарган, аны жактаган, докторлук диссертация болуп чыккан, 1943 жылы жактаган. Ошол басылмадан бир 6 жыл мурда эле чыкты, биринчи жолу. Басылмадан чыкпай келди да. Мына ушундай саясаттын курмандыгына айландык да биз баарыбыз. Мына кийинки 3000-2000 кыргыздар. Эгерде азыр мунун баарын казып отурсак, көзүбүз ачылып атпайбы? Биз мукташ эмеспиз батыштын жолун түшкөнгө. Батыш цивилизациясы бөлөк, чыгыш цивилизациясы бөлөк. Биз дайымата рухий нартты кармаган элбиз. Биз дайымата ыйман, адеп, абийир, уят, намыс деп жашаган элбиз. 1000 жылдар бою ушинтип жашап келатабыз. Дайымата элди улуу туткан элбиз биз.